Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев дүйнөлүк көчмөндөр оюндары товардык белгисине өзгөчө укуктарды мамлекеттик менчикке өткөрүп берүү аземине катышты. Кыргызстанга товардык белгиге өзгөчө укуктарды өткөрүп берүү оюндардын институционалдык жана укуктук негиздерин бекемдеп гана тим болбостон, туруктуу мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Оюндар Кыргызстанда 2014, 2016 жана 2018-жылдары ийгиликтүү өтүп, дүйнөлүк коомчулуктун зор кызыгуусун жараткан. Андан кийин Түркия жана Казакстан эстафетаны колго алып, эл аралык аренада да жогору баага татыды. 2026-жылы 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайрадан Кыргызстанда өтөт жана өлкө дүйнөнүн булуң бурчунан келген конокторду тосуп алууга кызуу даярдыктарды көрүүдө. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги ролун белгилеп, анын пайдубалын түптөп бренд катары өнүгүшүнө зор салым кошкон директору Асхат Акибаевдин жетишкендиктерин өзгөчө көрсөттү. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Асхат Акибаевич. Чындыгында эле бүгүн биз бир өтө маанилүү окуянын күбөсү болуп отурабыз десем мен жаңылышпайт элем. Бүгүн мына дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун товардык белгисинин өзгөчө укуктары мамлекетке биздин өтүп жаткан учуру. Мына өткөн ушу 10 жылдыкта дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биздин этно маданиятты, көчмөн цивилизациянын баалуулуктарын жана салттуу спортту таанытууда дүйнөдөгү эң ири аянтчалардын бирине айланды. Мына бул долбоор бүгүн Кыргызстандын чыныгы улуттук бренди, мамлекетибиздин маданий дипломатиясынын флагманы жана эл аралык кадыр паркыбыздын маанилүү символу болуп калды. Бул долбоордун ушундай деңгээлге жетүүдө мына сиздин жана сиздин командаңыздын эмгеги зор болгонун өзгөчө мен белгилеп кетким келет. Бул кадам чындыгында оюндардын институционалдык жана укуктук негизин чыңдап гана койбостон, бул мамлекеттик деңгээлде туруктуу саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн да кеңейтет. Ушул мыйзамдык негиздин түзүлүшү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын келечектеги өнүгүүсүн, брендин коргоонун жана эл аралык деңгээлдеги туруктуу башкарууну камсыз кылат.